таласка кетпей калчудай болуп атам. Если таласка кетпесем, анда четверг саат 1-ден баштап 2-3кө чейин. Бул четверг силерди 1-ге чакырганбыз, бирок 1-ден 2-3кө чейин мен именно жандуу сабак 2 саат өткөрүшүм мүмкүн болуп атат, мастер-класс Instagram боюнчачы. Өзүңөрдү үйрөтүү максатында, өзүңөрдү ошол нерсени тартып, монтаж кылып, полностью көрсөтүш үчүн. Жана бүгүн силердин баракчаңарды талдайм. Баракчаңарды ссылкаларын жөнөткүлөө, чатка ссылкасын жөнөткүлөө, скриншот жөнөткүлөө. Полностью фотосессия кылып келдим дегендер мага жазып атасыздар. Фотосессия кылып келгендер. У всех индивидуальный тариф. У всех индивидуальный тариф, индивидуальный эмелер. Кандай десем да. Анан бул жакта получается Instagram баракчаңарды фотосессия кылып келгендер, өз алдынча отдельно фотосессия кылып келгендерге дагы биз идеяларды бергенбиз. Так, азыр болсо мага Анар эже баракчасын жөнөтүптүр. Анар эженин баракчасына кирип, азыр мен оюмду айтып баштайм силерге. Аны сиздер өзүңүздөргө инсайт кылып туруп упаковка кылсаңар болот. Баягыда өзүңөр сүйлөп, бизнестериңердин баарын айтып бергенде баарыңарга Инстаграмда иштегенге, личный бренд баарыңарга керек экенин мен түшүндүм, бирок көбүңөр нолдон, блогторуңар дагы көп экен, чыга албайм, анан эл эмне дейт, оозум кышык, үнүм начар, өзүмөн өзүм ичиңерде блог толтура экен да. Анан албетте хочется, чтобы сразу эле проявлялись, выходили, чыгып, но бул жакта адам өзү даяр болгондо чыгат деген ойдомун. Заставлять этпейм. Бирок полный айтып берип, направление берип атабыз сиздерге. Биринчи эле мага ссылка жөнөттү. Катталай мындай ссылканы бассам, жабынып алып, бекинип алыптыр. Бекинип алган адамда мен эмне сатып алам? Эмне сатып ала алам? Каныкей мен кирдим. Каныкей рилстерге түшкөнгө мен баягыда түзүп бердим элем го, макет гайдты. Ошону жөнөтөсүңбү? Психологка, буга дегендер жөнөтсөң. Биринчиден ачыш керек. Баракчаны ачыш керек. Это мы должны быть открытыми, да? Первое задание вам — это открыть вашу страничку. Откройте, пожалуйста, я ничего не вижу. Дальше. Анарао Султан дейт. Анара эмне үчүн ону кошуп койгонсуз? Сизге суроо. Эме, потому что фамилия Усманкулова. Анара, толук атыңыз Анарабы? Да. Анара нижний пробел, анан Осмонкулова, да, же Султановасызбы, же Султан. Причем тут Султан? Султаналиевна дейт, Анара Султан дейт. Макул, анда Анара Султан болом десеңиз, анда Анара нижний флеш Султан эле болуңуз. Анда негизи мен 7 жылдык окуган медакадемияда окуп, ушунчалык 7 жыл окуган медакадемиям дипломум бар болсо, доктор Анара Султановна деп, Анара Султан демекмин да, доктор деп. Или ДР нижний пробел. Бул сиз деген ушунча отурган бул аялдардын ичинен өзгөчөлүгүңүз, сиздин баалуулугуңуз өйдө турат. 7 жылдык медакадемияда окуган билими бар дегенди билдирет. Любойдун көз алдында сиз уже бийик турасыз. Надо будет, скоро даже закон, может быть, примут. Именно врачебный дагы билими бар, психологиялык билими барлар гана психолог боло алат, психотерапевт болот и так далее. Поэтому сизде уже бар баалуулукту сиз көрсөтпөп турсуз да Инстаграмданчы. Даже сүрөтүңүз жашынакай экен. Бул сүрөттү көргөндө айымдар силерге кандай ойлор келип атат бул сүрөттү көргөндө? Тааныбаган айым болсо, бул сүрөттү көргөндө жазат белеңер ушул айымга? Же коркот белеңер, же стерва деп ойлойт белеңер? Ушул айымдан бир нерсе сатып алат белеңер Инстаграмда көргөндө, ушул лицону көргөндө, ушул сүрөттү көргөндө? Сүрөтү боюнча очень приятная, нежная, женственная и мындай баардык экологически чистый ушундай сезимдер да, мындай сүрөттү көргөндөчү. Доверие. Доверие. Вот видите, у каждого свое мнение будет, да? Бул жакта получается именно как врач катары личный бренд хочу десе, анда доктор Анара Султан или Анара Осмона, доктор
доктор Анара Султановна. Или доктор, там, мен, например, мындай аты жөнүң, то есть фамилия, имя бренд да, сенин атың анан фамилияң бренд. Кундуз Таштанова. То есть Кундуз Кубан дей албайм. Кундуз Кубанычбековна эмес. Кундуз Кубан эмес, Кундуз Таштанова. Если мен 7 жыл ата энемдей болуп медик болсом, анда доктор Кундуз Таштанова деп тим эле именно доктор экенимди, врач экенимди чыгармакмын да. Потому что интеллигенция, там, билими бар экен нерсе деген онлайнда да жакшы иштейт да. То есть сизде бар баалуулук болуп атпайбы? Насаатчылыкка кээ бирөө университет бүтпөгөндөр деле келип атпайбы? Насаатчылыкка университет бүттүңбү, бүтпөдүңбү аяка суралбайт. А университет бүтпөгөндөр дагы келет. Университет бүтпөгөндөр деле психолог болуп чыгам дегендер да бар. А сиздин баалуулугуңуз уже эле ошол нерсе болуп турат да. Пожалуйста, откройте страничку, сразу ссылку отправите, чтоб я Унзай заново. мен эмеден Акыркы вообще эле сабактан чыгып кеттим, азыр жаңы эле кирдим кайра. Эчтеке укпай калдым. Открыла страницу. Да, откройте страничку и ссылку отправите. Ага. Дальше, да, вот получается, потом запись посмотрите. Анара да, фамилиясын айттым, фамилиясын, аты жөнүн өзүн принимать этет, аты жөнүн. Мен Белла Стелла деп 12 жыл качала какую-то Беллу Стеллу. Кундуз Таштанова деп өзүмдүн атым менен мына 1 жыл болуп калды, чыгып атамын. Дальше. Бул жакта эмне деп атат? Бул жирный строчкада мен баягыдан бери сабак өктүп айтып атамын да. Эң основной бул жирный строчкадагы сөздөр менен издейбиз. Мен Анара Султановна деп издебейм бирөөнү. Эгерде сиздин атыңыз таанымал Гүлнур Сатылганова, Бекборбиевдей болсо, ладно. Но жирный строчкада мен эмнени издейм? Мен Ошто жашасам, психолог кыргызча ош дегенде именно бул кара тамга менен турган сөздөр менен изделет. Бул жака 30 эле тамга батат. 30 гана сөз батат. 30 гана сөз батат. Отуз гана сөз батат. Түшүнүп болуп атат, бул жака эмне деп жазыш керек? Ким болгуңуз келип атат Анара эже сиз? Ким деп? Сизди именно 3 сөз менен кантип өзүңүздү айта аласыз? 3 сөз менен клиент кардар сизди табыш үчүн. Тунук. Тунук. Можно выключить? Ким боякта звуктар фон деген ким? Айфон деп турат. Мы будем пользователь Zoom деген ким? Чужой адам отурабы биздин насымдан? Пользователь Zoom дейт. Айфон дегендер. Аты жөнүңүздөрдү коюп, сүрөт коюп алсаңыздар, упаковка. Өтө маанилүү да. Упаковка. Айфон деген ким? Пользователь Zoom деген ким? Этика поведения в Zoom. Видеону ачып коебуз, же болбосо видеону көрсөткүңүздөр келбесе, сүрөттү коюп коебуз өзүңүздөрүндө. Негизи психолог дайыма өзүнүн видеосу менен Саламатсыздар, жандуу мен көрсөтүп көрүнүп туруш атамбы, керек. Мен өзүм көрбөй атам го. Биз сизди көрүп атабыз эми. Аты жөнүңүздү коюп, ушундай кылып упаковка кылып койсоңуздар болот. Профессиональный психолог менен мен сүйлөшүп атканда Telegram болобу, Zoom'дан экөөбүз жолугуп атабызбы, анын аты жөнү, сүрөтү туруп, анан запись кылып мага жөнөтүлсө, бул сонунда запись болобу, болбойбу, жандуу экөөбүз көз карашып турушубуз керек. Особенно мен сүйлөшүп атканда силерди стена менен сүйлөшүп атпагыдай силерди көрүп турушум керек да. Бул психологдор сиздерди дагы клиент менен видео звонок менен көз караштын карап, сезип, тет-а-тет сүйлөшөсүңөр да. Аудиодон дагы ушундай, видео силерге жакшы иштейт. Психолог дайыма монтип тет-а-тет сүйлөшүп, силер онлайн болобу, офлайн болобу, хоть WhatsApp'тан видео звонокпу, хоть Telegram'дан видео звонок кыласыңарбы запись менен. Любой убакта видео менен сүйлөшүңүздөр керек да. Вот. Ооба исключение болот, бирок негизи регламент ошондой да, этика поведения ошондой. Анан спикер сүйлөп атканда микрофондор өчүп турат. Анан суроо берерде микрофонуңарды күйгүзүп, кайра өчүрүп коесуздар да. Негизи бул регламенттин иштеши. Дальше, бул жирный строчкада эң основной сөздөр жазылат. Мисал үчүн, мен психолог болсом,
продюсер издеп атсам, мисалы үчүн продюсер, наставник Бишкек же болбосо эгерде мен азыр Бишкектен мага көйнөк керек болсо, платье Бишкек на прокат, платье на прокат Бишкек дегенде боо сөздөрү туура жазылып турса, мен ошол аккаунттарды издеп табам. Поисктан эле таап алып кирем. Ошон үчүн биринчиден баракчаны ачат, экинчиден бул жака эмне деп жазам деп атат? 3 сөз менен өзүңүздү кандай атай аласыз? Врач Бишкек, наверное, или психолог Бишкек, или как можно написать? Давайте вместе сделаем, чтобы у всех башкаларга дагы идея болуш үчүн, башкаларга дагы идея болуш үчүн. Word. Так. Ибадат айым. Мы вам как написали жирный строчкада? Бул жакта получается собачка, да? Сизде биринчи собачка. Анара. Негизи фамилия кетет да, Осмоналиева. Я бы, наверное, вот так сделала бы. Доктор. Анара. Анара Осмоналиева. Осмонкулов. Бул Осмонкулова, да? Может, Султаналиевна написать Осмонкул. тогда? Элестетиңиз, мен доктор Кундуз Кубанычбековна болуп атканымды или Кундуз Кубанычбековна болуп жүргөнүмдү. Билбейм, өзүңүз чечесиз, Нормально. мен сизге варианттарды берем. Хорошо. Вы сами решаете, какой быть. Ага. Так, дальше. Доктор. Там, допустим, Анара Султан. Доктор Анара Султан. Либо третий вариант я бы сделала просто Анара Осмоналиева. То есть ушул 3 варианттан өзүңүз тандап аласыз. Хорошо. Осмонкулова. Осмонкулова. 3 варианттан өзүңүз тандап, кайсыл жүрөгүңүз өзүңүз тандап алсаңыз болот бул жактан. Вы сами решаете, что здесь будете выбирать. Это насчет ника, ник жөнүндө айттык, аты жөнү. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Так он и поплывет. Дальше бул жакта жана бул жерге эме деп жазып алыптыр, бул жерге эме деп коюптур. Анара Султановна, да, то есть Анара Султановна деп эч ким издебейт. Мисалы үчүн мага балама азыр жакшы невролог, невропатолог керек болсо, мен эмне деп жазам? Невропатолог Бишкек. Невропатолог Бишкек деп жазам. Же болбосо гинеколог керек болсо, гинеколог Бишкек, там еще что-то деп жазам. Мага окшогондор, өзгөчө жаштар онлайндан карашат да. Мисалы үчүн отзывдарды Google'дан карашат, тааныштардан сурайт и так далее, да. Но мыкты врачтар даже Инстаграмга басым жазышпайт экен да, мен ошону түшүндүм да. И көбүнчө частныйда иштегендер, частный клиникада иштегендер, контент Инстаграмда иштетиш керекти билгендер, мобилограф, СММщикти алып иштеп кетишет экен да. Аларга постоянно запись полная, да. Момундай мисалы үчүн мыкты врач болгондордун баардыгы эле Инстаграмды түшүнбөйт, алып бара беришпейт экен да. Канча деген өзүнүн клиенттерин, кардарларын, жеке брендин, атын, элге берчү пайдалуу нерселерин баардыгын ичинде камтып эле алып калып атышат. Я думаю, что эгерде вам есть чем делиться, мейли мен доктор экенмин. Доктор Кундуз Таштанова экенмин. Бирок мен өмүр бою доктор болгум келбейт. 5 жылдан кийин мен клиника ачкым келет. Же болбосо 5 жылдан кийин мен психолог болгум келип кетет. 5 жылдан кийин мен бизнес ачам десем, мен анда докторду кошпошум мүмкүн. Аты жөнүмдү бренд кылгым келет. Мисалы үчүн мен азыр Кундуз Таштановамын. Мен продюсермин, мен цифровой психологмун, Бирок мен 5 жылдан кийин өзүмдү бизнесте көрөмүн десем, мен аты жөнүмдү эле калтырамын. Продюсер Кундуз Таштанова деп койбоймун. Потому что атыма жабышкан продюсер деген сөздү, же болбосо платье Кундуз Таштанова деп дүкөн ачып алып, платье, кийим-кечек деп жабыштыргым келбейт. Балким 2 жыл сайын бизнес алмаштырам, цех ачам, дүкөн ачам, посуда ташым, Кытайга барам. Балким мен Инстаграмды жөн эле өзүм үчүн иштетип, вайндарды тартып, юмор тартып, элге жөн эле жагымдуу маанай, кандай десем, мындай салаттарды тартып, тамак жасап пландап атам да, тамак жасап, ошону чыгарайын деп атам. Бул нерсе көп просмотр болот. Бул нерсени мен даже заткан эжеге айтам. Камыр жууруңуз, көрсөтүңүз.
күнүгө эмне тамак жазарыңыз сториске чыгарыңыз деп я постоянно айтам ага, потому что это поднимает женскую энергию, потому что бул нерсени биз трансляция кылышыбыз керек сториске. Мен даже мобилографты үйүнө жөнөтүп тамак жасап үйүн жыйнаганын көрсөтүп турам, потому что ошол нерсе бизге керек контентке. Второй момент, ошентип элдер суроо берет да, и это интересно людям, жөнөкөй жашоо интересно людям. Атайын барып алып тартып эмес, именно да в начале пути все хотят так, потом уже жөнөкөй жашоону тартканда хорошо кетет, энергия прям реально классно работает. Никти айттык, так как Анар эже бизде доктор врач болуп аткандыктан кандай кылсак болот? Общая психология, допустим, да, потом нижний эме черточка бар го, мындай черточка, мындай черточканы коюп туруп можем сделать эмени. Черточка мындай койдукпу. Дальше общая психология, саморазвитие деп туруп анан кайра эмне медицина, да? Медицинада эч ким издебейт да. Общая психология, психолог кыргызча деп кошуп койсок болот. Кыргыз тилинде жакшы сүйлөйсүз көбүнчө, кыргыз тилинде бере аласызбы рилстерди? Ооба, сүйлөйм. Эми мен идея берип атам, калганын өзүңүз балким кыргызча психолог деп коюшубуз мүмкүн да. Кыргызча психолог деп. Основной сөздөр менен издешет. Кыргызча психолог. Кыргызскоязычный рынок пустой. Кыргыз рыногу пустой. Орустар, бизге окшогон орустарбы, городскойлорбу, орусча сүйлөгөндөр орустардан, казактардан деле окуп алышат. А регион, райондогулар, айылдагылар орусча түшүнбөй, кыргыз рынок же кыргызча психологко жете албай кала беришет. Мисалы үчүн мен дайыма айтам да, эгерде Ошто болсоңуз, Ошто жылдыз болуңуз, андан кийин анан чыга аласыз өйдө депчи. Жалал Абадтасызбы, Жалал Абадта жылдыз болуңуз биринчи. Ошол айылдасызбы, ошол айылда чөйрөңүздө жылдыз болуп баштаңыз. Биринчи 10 адам, 5 адам, 50 адам, андан кийин акырындык менен уже жайылып баштайсыз да. Значит, жирный строчкага мы можем пока вот так написать, ушинтип жазып турсак болот. Силер өзүңөргө дагы алгыла. Бул, я надеюсь, что бул батат, потому что бул жакта 30 символ гана разрешение берилет. 30 символ разрешение берилет. 30 тамга гана жазууга мүмкүн. Батпай калышы мүмкүн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, батпай калат экен. Саморазвитие деп эч ким издебейт го дейм. Муну алып эле салалы, кыргызча психолог деп эле коелу. Көрдүңүздөр, батпай калса ал сохранять этирбей коет. Анан бул жирный строчканы бир жазып сактап койсок болот. 1 айдан кийин алмаштырсаңыз болот, кааласаңыз, 2 айдан кийин алмаштыра берсеңиз болот. Муну кайра алмаштырып, биринчи ушинтип жазаардын астында тетрадька жазып алып, даярдап туруп анан көрсөтсөңөр болот. Чатка салсаңар мен деле проверю. Мындай өзүңөр мен киммин? Элестеткиле, мен Кундуз Таштанова, продюсер эмес. Мен Кундуз Таштанова, цифровой психолог номер 1. Мен цифровой психологмун десе, элдер эмне дейт? Бул цифровой психолог. Или мен Кундуз Таштанова, дизайнермин. Мен ушундай Bella Stella Home деген магазиндин ээсимин десе, Bella Stella Home магазин. Сен өзүңдү кандай атасаң, эл ошондой кабыл алат. Эгерде мен өзүмдү, мен врачмын, нутрициологмун, я врач-нутрициолог, мен диетологмун, плюс психологмун десем, эл ошондой кабыл алат. Мен айтып атам, мен Кундуз Таштанова, продюсер, наставник экспертов, жеке бренд боюнча жана кымбат сатуулар боюнча наставникмин, экспертмин, цифровой психологмун деп атам. Мен өзүмдү кандай атасам, эл ошондой кабыл алат. Сиз өзүңүз айтып атасыз го, мен терапевтмин, же болбосо мен хирургмун, мен булмун дегенде деп кабыл алып атабыз. Ошондой эле Инстаграмда өзүңдү кандай атасаң, эл ошондой кабыл алат. Демек, мени кантип кабыл алыш керек? Мен тетрадька, черновикке жазып алышым керек. Полный жазып алып туруп, андан кийин анан Инстаграмга жазамын. Эгерде мен психолог эч нерсени каалабайм десеңер, анда жөн эле саморазвитие, полезный блог. Всё, саморазвитие или полезный блог деп эле жазып койсоңор болот. Түшүндүк, Там полезный блог. Чоң тамгалар менен жазылат. Полезный блог про психологию и медицину.
не медицину, допустим, да? Дальше, был эми второй вариант деп айтып атам башкаларгачы, потому что среди вас же есть те, которые хотят просто вести блог. Мисалы үчүн, да, там Назира эже, она хочет просто как бы себя позиционировать именно депчи, анан и так далее, да, то есть у нее нету там эмеде. Дальше, бул жака эмне деп жазсак болот? Буякта корабль как назовешь, так он и поплывет деген нерсе бар. Бул жакта эжеде эмне деп жазылып турат? Врач, анестезиолог, реаниматолог. Интуитивное питание, за качественное осознанное питание. Мына нутрициолог, да? Почти нутрициолог турбайбы. То есть полезность, польза. Полезность, польза. Если она еще сертифицированный нутрициолог, то есть мен мисалы үчүн азыр менде нутрициолог мен нутрициолог менен иштеп атам. Анын 2 айлык насаатчылык 30 000 50 000 турат да. Туура тамактануу боюнча, өзүңдү калыбыңа келтирүү боюнча, кандай тамак ичиш керек, 7ден кийин там тамак жебешиң керек, 7ден уже ашказаның уктайт, уже жировые отложения, дальше витаминдерди коррекция кылып, именно салаттарды кошуп тамактанганды, дагы башка нерсенин баарын үйрөнүп атам да. То есть менде ал жакта дагы наставнигим бар, потому что мен ал жакта дуп ноль, вообще не знаю, анализдеримди туура кыла албайм. Ал врач, онколог, плюс еще нутрициологияны онлайн орустардан окуп алыптыр 1 жыл. Сертификаты бар, өзү результат алган айым болгондуктан аны менен иштешем. Потому что мен коланы көп ичем, кофени көп ичем, тестостероны высокий, дагы көп нерселер бар да. И именно ден соолугума эми деп мен айтып атам, мен 20% результат алсам да, мен үчүн результат деп атам. Ал болсо врачебный нерсесин мага түртүп атат да. Все должно быть так, все должно быть так. Деген сайын мен андан качып атам. Мне это не нравится. Я говорю, мага 20% результат, мен үчүн результат. Мен нанды аз жеп, саат 7ден кийин тамак жебей калганым, күнүнө суу ичип баштаганым мен үчүн результат болду деп атам да. Ал болсо аркаман түшүп алып атат. Вот это прям все должно быть вот правильно, все должно быть вот точно ушундай депчи. Элестеткиле мен силердин аркаңардан түшүп алып, сторис тарткыла, инстаграмдан чыккыла, жылдыз болгула, все должно быть правильно десем качмаксыңар. То есть силер үчүн результат инстаграм упаковка кылып коюш деле результат болуп атат да. Поэтому ушул тараптан дагы с пониманием отношусь к вам, потому что мен заставлять этип берсем дагы это тоже неправильно. Дальше бул жака эмне деп жазабыз да? Врач, анестезиолог, анестезиолог, реаниматолог. Ушуну деле жазсак болот. Бирок ушуну жазаардын астында конкуренттерди карашыбыз керек да. Мага окшогон анестезиолог, реаниматологдор кантип блок алып барышат экен. Кыргызстанда нормальный деле таппайсың да. Лучше посмотреть орустардан. Реаниматолог, анестезиолог. Неонатолог, врач, анестезиолог, реаниматолог. Анестезиолог бирөөнү таптым. Анестезиолог, реаниматолог Бишкек дейт. Зам главного врача клиника Меди. Такие сложные слова. Но он чисто такой, эмесин сатат экен да, клиникага чакырат экен. Сиз клиникада иштейсизби? Да, в частной тоже работаю и в гос работаю. А почему в частной нету этого? Анестезиолог, реаниматолог. О, нормальный, да, бирөөнү таптым. Нормальный упакованный бирөөнү таптым. Сейчас я вам покажу. Мен мисалы үчүн именно врачебный эмес психологияны алып чыккым келет десем, анда больше про психологию жөнүндө жазмакмын. Дальше врач, анестезиолог, реаниматолог. Стаж канча сиздики? Стаж 10 лет. Стаж 10 лет. Психолог, дебейинби? Я бы вот так написала бы, да? Психолог сознанием. Психолог сознанием. Ой, нет, медик сознанием психолога дебейинби? Жок, врач, да? Врач или так, врач сознанием психолога. Врач сознанием психолога. Врач-анестезиолог, реаниматолог. Стаж 10 лет. Со мной ты излечишь свою душу. Нет, со мной ты излечишь свою душу. Либо же
после У моих меня была консультаций идея или люди... там реанимирую не только людей, но и душу дегендейчи. Да-да-да, точно, 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 вот это вот. Реанимирую не только людей, не только тело, да? Да, не Не, только не тело. только тело, но и душу. Но и душу. Вы же еще четверка, еще правильное направление, да? В консультациях даю пошагово инструкцию для достижения цели. Да, вы же четверка плюс 6, миссия 6, комфорт. Со мной работать это про комфорт и цели деп коеюн бу. Батса ушинтип жаза берели, анан кыскартасыз, монун баары батпай калышы мүмкүн. В консультациях даю пошаговую инструкцию для достижения цели деп коеюн, Мгм. Анан мындай да, онлайн консультацияңыз 500, условно айтып атам, өзүңүзгө запишите. Онлайн консультация 1 саат 500 сом. Что туда входит? Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Живая консультация, там, да, живая консультация, разбор 1500 сом. Что входит? Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Условно айтып атам, баарларды я придумала. Запись на консультацию. Запись на консультацию. Деп туруп. Шапка вниз, значок вниз. И здесь WhatsApp. Ссылка на WhatsApp. Ссылка на WhatsApp. Түшүнүңүз, Түшүнүп болуп атабы? Ушинтип жазып койсоңуз болот. Дальше кыргыз тилинде блог алып барам дегендер кыргызча жазсаңар болот. Дагы эмнени айтайын дедим элем. Буяктан көрсөтөйүн дегем. Мына бирөөнү мен таптым бул жакта. Анестезиолог, реаниматолог Бишкек деп атат. Биз буяка Бишкек дегенди унутуп калыптырбыз, буяка Бишкекти жазалы. Общая психология. Кыргызча психолог Бишкек деп деле койсок болот экен, Кыргызча психолог Бишкек. Ушинтип эле койсок болот, Психолог, врач дейли. Биринчи врач, андан кийин психолог дейли. Да, врач, психолог Бишкек деп коелу. Кыргызчаны уберу, да? Можно, да. Можно убрать или можно. Врач, психолог Бишкек деп туруп анан ушинтип койсок болот экен. Ссылка на WhatsApp. Вот примерно вот так, да? Теперь дальше поехали. Карагыла, мына бул мырзаны көрдүңөрбү? Врач экени көрүнүп турат. Он в медицинской форме. Дальше анестезиолог, реаниматолог. Чоң тамга менен жазылып турат. Анестезиолог, реаниматолог и так далее. Ладно, он не наш конкурент, точнее, он не наш коллега, он нас не касается. Анан бияка киргенде бир сир эле мындай упакован экен и так далее. Дальше бул жака кирдик. Инстаграмга кирдик. Айымдын инстаграмына. Анараженин инстаграмына азыр кирдик. Анараженин инстаграмы мына. Аз көрсөтөм. Анараженин инстаграмына кирдик, эми мына карагыла. Бул эмне деген каша? Лалафо. Да, я согласна. Бул каша лалафо дегенди билдирет. Бул эмнени билдирет? Актуальный толтура 25 актуальный бар экен. Толтура 25 актуальный бар экен. Канчалык көп болсо ошончолук киргиң келбейт да. Мына санап берем даже канча актуальный бар экен да. Закваска дейт, полезные пыры, сылыры. Ал эмне сылыры? Благодарность, игиму, без глютена, аптечный. Правильное питанияга өзүңүздүн эме желанияңыз бар турбайбы? Анда ушуну дагы надо касса. Полезный блок надо написать. Введу полезный Да, блок. развивать надо, да. Да, вам нужно ввести вот этот полезный блок. Ана бул жерге мону жазып койсоңуз, врач, монтип жазсаңыз да, врач, психолог, нутрициолог деп жазганын билбей атам да. Сертификатыңыз барбы? Нет, Уверенность нутрициолог барбы? жазбай туруңуз. Нет, пока еще не жазбай туруңуз. А то точно Врач психолог, сознания. нутрициолог вообще эле болуп кетет го. Супер-пупер врач Я болуп. нутрициолог. Да, да. Я все, я эмне депчи, я всерабочий, да? Я И психолог, таргетолог, я СММщик, я универсальный. мобилогер. Да, сознанием психолога деп туруп монтип жазыңыз анда. Анестезиолог, врач, да, врач, анестезиолог, реаниматолог, сознанием психолога дейин. 10 лет деп туруп анан жок, анда мону алып салалы. Может, Так, просто мону алып салалы. интересую или люблю психологию деп эле жазып койбоймунбу?
Жок, кое тургула, люблю психология эмес, монтип жаза ал андан көрөк. Врач, анестезиолог, реаниматолог, стаж 10 лет, реанимирую не только тело, но и душу. В консультациях даю пошаговую инструкцию для достижения цели, запись на консультацию. Запись на консультацию дедик. Анан эмени кошоюн дегем. Полезный блог. Эме депчи. Веду полезный блог про ПП, нет, про питание. Мой блог про ПП питание и психологию деп коелу. И психологию дейин, э? Короче, посмотрите тогда. Монда можно тогда врач, психолог дегенди тогда убрать можно. Өзүңүз чечесиз да. Анан дальше кеттик. Дальше кеттик. Карасаңар, баракчасына катталдым. Баракчасына катталганда боо деген эмне эми карагыла мына. Бу актуальный, аптечный витамины, витамин Д, мой уход читает, Это очень круто. Ушуларды еще рилс кылып тартса, это реально круто, да? Аптечный витаминдер, витамин Д дейт, биякта полезный нерсе деле болуш керек, да? Например, витамин Д жөнүндө. Мен 34-төмүн, витамин Д ичишим керекпи же ичпей эле коюшум керекпи? Мен билбейм, мисалы үчүн, хотя я дочка медиков. Балдарыма азыр канча капли витамин Д беришим керек? Тоже билбеймин. 2022 жылкы стористер го, ужас! Надо удалить это все. Это старое все. Хорошо. Полезность 22 жылкы какой-то. Надо обновить вот это все. 5 эле актуальный калтырыңызчы, Сураныч. 5 актуальный калтырасыз. Алгандай Хорошо. актуальныйлар. Да, алгандай актуальныйлар болот. Мисалы үчүн, да? Кандай актуальный болот? Сейчас я вам нарисую, покажу. Силерге баарыңарга касается это меня не касается. Меня ар бирөөбүздү азыр талдайт деп ойлобогула. Я анары же неме кылды, ошону талдап атам, остальныйларга полностью это пример болот. Как это делать? У всех ушундай эле окшош болот. То есть актуальныйларга в первую очередь. Мен сизге катталдымбы? Мен баарыңарды тааныбайм, мисалы үчүн, деп коеюн. Мына Лира эже келди, Гүлзат эже келди, тааныбайм, мен катталдым. Инстаграмдан эле көрүп калдым. Затхан эжени деле силер Инстаграмдан көрүп келип сатып алып атасыңар. Эң эле биринчиси мен киммин? Или мен жөнүндө. Мен жөнүндө, или мен ким? Мен жөнүндө деп коеюн, бул жакта өзүңдүн сүрөтүң менен. Эң биринчи мага катталсаңар деле Кундуз Таштанова ким? Мени көрүңөр келет. А мен биякта эмне деген болом? Менин постум турат еще. Мен өзүм жөнүндө посту силерге еще жөнөткөм да. Бияка кирер менен закреплять этип коюш керек. Кто я? Мен киммин? Мен Кундуз Таштанова. Менин атым Кундуз. Мен жөнөкөй кыргызымдын кызымын. Мен 34 жаштамын. Мен Ысык Көл областынын Берметибиз Ысык Көлдүн жээгинде 90-жылы төрөлгөм. Тун сүйүүдөн жаралган наристемин. Ата энем жөнөкөй среднестатистикалык эле үй бүлө болчу. Атам ветврач болчу. Мамам акушер-гинеколог болчу. Акушер болчу. Мен жөнөкөй медицина кызматкерлеринин үй бүлөсүндө төрөлгөм. Үй бүлөнүн тун наристесимин. Менден кийин 2 иним бар. Менин бала чагым балыкчыда өскөн, балыкчыда болгон. Андан кийин Токмокко көчүп келип, Токмокто менин балалыгым өткөн. Көлдө 4 саатка чейин көлгө түшүп, мен көгөргөнгө чейин көлгө түшкөн кыздарданмын. Жана өрүктүү жолдун боюна сатып, кичинекейимен бери сатуулардамын. Мен үчүн сатуу бул уят эмес. Мен жакшы көрөм соода сатыкты. Соодада береке бар. Өзүм жөнүндө айтып атам. Ата энем врач, ата энем мага билимге басым жасашкан. Ата энем мени орус мектепке беришкен. Токмокко көчүп келгенбиз. Токмокто дуңгандар менен, орустар менен, татарлар менен чоңойгонмун. Токмокто мектепти бүткөнмүн. Андан кийин финтехти бүткөнмүн. Мектепти кызыл менен бүттүм. Финтехти кызыл менен бүттүм. Атам мага жакшы окусаң, жакшы жерде иштейсиң, жакшы кызматта отурасың, ак көйнөк кийип, креслодо отурасың. Мына үйүмдө креслодо отурам. Креслодо отурасың, сен кабинетиңе тыкылдатып киришет элдер деп, мага кичинекейимен билимге сүйүү ойготкон. Билимге сүйүүнү атам мага үйрөткөн деп атам. Билим аркылуу зато мен азыр ийгиликтерге жетип келе жатамын. Жашоомдо кандай гана кыйынчылык болбосун, билим аркылуу жеңип келем. То есть өзүм жөнүндө өзүм айтып беришим керек. Өзүм жөнүндө өзүм айтпасам, мен үчүн ким? СММщик жазып бермек беле, турабы? Өзүм жүрөгүмөн алып чыгып жазышым керек. Мен киммин? Мен жөнүндө деп. Силер өзүңөрдү жазышыңар керек да. Силер өзүңөр чыгарбасаңар биз кайдан билишибиз мүмкүн. Жүрөгүңөн чыгарасың. Макул рилстар табасыңбы, уя аласыңбы? Но хотя бы текстово. Попросила. Можно выключить? Рилс сүйлөй албайм.
рилсы жок деле текстово можно вести Инстаграм. Особенно психология без текстов это никак. Психологияда дагы текст менен адамдын жүрөгүнө жеткиресиң. Ошон үчүн силер жаза бергиле, сүрөтүңөрдү киргизип туруп өзүңөр жөнүндө жөн эле сонун картинканы киргизип деле жан дүйнөнүн тынчтыгы бул эмне, оюң баарын киргизе бер. Менде Телеграмда өзүмдүн каналым бар, өзүм эле отурам. Өзүм создавать этип алгам да. Я миллионерша деп аталат. То есть өзүм эле отурам, постторумду, жүрөгүмдө болуп аткан нерселерди жазам. Ошол постторду чыгарам, мисалы үчүн. Ошентип силер дагы оны дневник кылып алсаңар болот. Ошол жактан скопировать этип туруп салып турасыңар. А не так, что эртең менен туруп алып, рилс жазашым керек. Нет, это вперед жазалат. Бир жумага, бир айга вперед. Мен киммин, психология деген эмне, акча мен үчүн эмне, жашоомдо качан өнүгүп баштадым, аял өнүгүүгө укугу барбы? Мисалы үчүн да, аял качан өнүгөт? Или же там, допустим, жүрөгүңдө эмне каалап атса, ошону жазсаң болот. Мисалы үчүн мен бүгүн эртең менен турдум дагы дисциплина дедим. Дисциплина бар жерде результат болот дедим. Дальше эртең менен туруп алып айтып атам да. Мен хоть 34 жашта болсом дагы мага 50-60 жаштагы аялдар келет. Мен иштешкен аялдар канча? 43, 44, 45 жаштагы аялдар. Эмне үчүн деп атам? Я не умнее их. Мен алардан акылдуумун деп айта албайм. Бирок менде дисциплина бар. Эмне үчүн 40-дагы 50-дөгү аялдар өздөрүн камчылап, өзүн көтөрүп келе албай атышат, жаза албай атат. Мен баарын билем, бирок эч нерсе кылбайм деп атышат. Эмне үчүн алар келип атышат иштешкен мен менен? Себеби дегенде тур, кыймылда, жаза деген адам болуш керек. Постоянно ошондой да. Мен даже ошо эртең менен ошол рилсти чыгардым. Мен машинада кетип баратып эле аны тартып койгом. Машинада кетип баратып эле тартып койдум да. Почему бьешь? Прости, пожалуйста, возьмусь. Жөн эле тартып койдум да, айтып атам. Мага 40-дагы 50-дөгү аялдар дагы келип атат, 30-дан баштап. Бардыгына консультация өтүп атам. Консультация өткөндө дагы баары айтып атышат, мен билем, мен кылышым керек, мен жазашым керек, муну деп атышат. Анда жаза, анын бардыгын билсең, анда кылбайсыңбы деп атам. Кылбайт бирок. Эмне үчүн кылбайт? Себеби дегенде адам өзүн камчылап, тур, кыл деп жазаш оор. Бирөө сени кыймылда, жаза, аткар деген сайын эмне болот? Адам ошону аткарат. Демек мен ошол нерсени рилс кылып эле киргизип койдум, жүрөгүмөн чыккан, энергиям менен эле чыккан нерсени. Или же азыр ушул жерде туруп эле мен рилс тартып коюшум мүмкүн, Салам достор, акыркы учурда мага суроо берип атышат, эмне үчүн сенин разборуң 6000 сом турат? Эмне үчүн сен менен 2 саат жолугушу 6000 турат деген суроо берип атышат. Билесиздерби? 3 жылдан бери мен цифровой психологияда жүрөм. Дубайга, Турцияга барып келген сайын 6 күнгө окууга эле 200 000 акча котором. Андан сырткары проживание, перелет бар. Негизи эле андан сырткары 3 жылдын ичинде 700 000 акчаны короттум психологияга. Бул менин энергиям, убактым. Анан мен да сизге результат бериш үчүн, сиз менен жолугуш үчүн, убактымды бөлүш үчүн, албетте бул дагы акча турат. Анан эгерде сиз акысызды кааласаңыз, бекер нерсени YouTube'да толтура сабактарым бар. YouTube'да Кундуз Таштанова деп эле акысыз сабактарымды көрсөңүздөр болот. YouTube'дан даже операция жасаганды үйрөнсөңүз болот. Бирок эч качан YouTube'дан сизге кайтарым байланыш берип, сеники мындай туура эмес, бул сага туура келет деген адам жок болгондо, энергия жок болгондо, кайсынысы туура эмес, сиз аны билбейсиз. Эгерде сиз дагы ушундай хотите, записывайтесь на всё, ушинтип эле рилс тартып койсом, всё, бүттү. Түшүндүк, YouTube'дан даже операция жасап үйрөнсөк болот. Но ал жакта кайтарым байланыш нерсе жок болот. Туура эмес кылып атасың, муну кыл, дисциплина, чөйрө жок болот. Сени контролдогон энергия жок болот. Дальше мен жөнүндө. Дальше бул жакта эмне? Үй бүлөм. Мен үчүн маанилүү үй бүлөм. Бул жакта деген мисалы үчүн бул айым не только карьера, бизнес эмес, еще и жолдошу бар болсо, балдары бар болсо, менин көз алдымда 2 эсе, 3 эсе, 10 эсе өсөт. Бул бир гана акча эмес, үй бүлөсүн да сактап калыптыр, аял күйөөсү дагы бар экен, балдары да бар экен. Да, то есть еще көп балдарды төрөсө, ана вообще автоматически вау, восхищение. Бул жакта күйөөсү жок айымдар бар болсо, менден эч ким сатып албайт экен деп айтпай эле коюңуздар. Бул жакта андай эмес. Сен өзүң менен болгон мамиле дагы, сен балдарың менен болгон мамиле тоже үй бүлө.
Аял качан бактылуу, балдары менен бактылуу. Мисалы үчүн Самара Кеңешова, мисалы үчүн көбүнчө канча сурайм мен, ким психолог номер 1 десем, мисалы үчүн Самара Кеңешова, доктор Өмүрбек, Ызаткан Жусупова деп айтышат да. Демек ошолордун жеке бренди эң күчтүү дегенди билдирет. А Самара эженики мисалы үчүн эң биринчилерден болуп чыккан үчүн бир эки ажырашуу болсо дагы үй бүлө популярность. Почему? Потому что элдин астына алып чыгып атат, как оно есть. Ажыраштым и что? Это не приговор. Ажыраштым деп эмне буяка черный пиар черный штамп коюлду. То есть канчалык сен өзүң жашооңду кабыл алып турчу ачык элге айта алсаң, ошончолук элге жакын болосуң. Бирок эң негизгиси көбү айта албайт. Көбү ачык признавать эте албайт, ачыкка чыкпайт. Масканы кийип алып, у меня все идеально, у меня все круто. То есть вот это самое главное, да? Поэтому эмне деп айта алам? Для начала эптеп хотя бы баштай бериш керек. Пусть даже будет эптеп, пусть это будет не идеально, потому что идеальный момент эч качан келбейт. Идеальный момент болбойт. Как оно есть баштай беришиңиздер керек. Бул жакта үй бүлөм деп турат, Үчүнчүсү, үй бүлөмгө мен айтып атам да, мен таласка турмушка чыккам, күйөөмдү көрсөткүм келбесем, бетин жаап коем стористерде. Жүрөк жогоп коем и так далее. Это нормально, өзүңөр чечесиңер, көрсөтөсүңөрбү, күйөөңөр жокпу, там, я не знаю, балдарыңарды көрсөткүлө и так далее, да. Өзүңдү бир сире упаковка кылып койсоң болот. Даже биз упаковка кылганда биз күйөөңөрдүн сүрөттөрүн, өзүңдүн сүрөттөрүн бакка чыкы кылбайбыз да, туурабы? Вы сами делаете это все. Мисалы үчүн Ызаткан эжеге СММщик бергенде дагы көпкө жок болуп чыкпай баштаса, мен сразу СММщикти алып коем. Өзүңүз чыгыңыз дейм. Потому что өзү чыгыш керек. Өзү чыккан сайын силер көрүңөр келет. Силер анын стористеринде картинкасы эмес өзүн көрүңөр келет да, туурабы? Согласитесь? Ошондой эле да? Үй бүлөм. Дальше менин жолум. Үй бүлөмгө мен эмне деп атам? Мен таласка келинмин деп атам, Мен таласка келинмин. 2 кызым бар. Мен жолдошума ыраазымын. Мен жаратканыма ыраазымын. 2 дени сак баланын апасы болгонума ыраазымын. Улуу келинмин. 4 уулдун улуусуна турмушка чыккам. Там кайненем, кайын журтум бар. Там үй бүлөмө дагы эмнени айта алам? Вот ушуларды кошо алам. 2 бир тууганым бар, иним бар, апам бар. Элүү эки жашында сахардан каза болуп калган. Адам катары сени сатып алат. Андан кийин сенин разборуңбу, психологуңбу, курсуңбу бүт баарын сатып алат. Адамга жаксаң, адам катары биринчи сени сатып алат. Сүйлөгөнүңдү, өзүң мисалы үчүн биякта айтышы мүмкүн да, жолдошум менен ажырашып кеткем, турмуш жол ушундай болот экен, тагдыр деген. Там, я не знаю, ушинтип ажырашуу болгон. Мен бул жакта аны күнөөлөбөйм. Албетте эки тараптан болот ажырашуу деп ачык айта алсаң, ажырашуу это развод не приговор. Допустим, ушундай сыяктуу постторду жазсаң, сага дагы ажырашкан аялдар келет, консультацияңды сатып алат, сага жакын болушат, сени жактырышы мүмкүн. Мисалы үчүн менде выкидыш болду деп пост жазгам, ушундай болду, выкидыш болду деп жазганда, выкидыш болуп, баласын ушинтип жоготкон айымдар мага курсумду сатып алып башташкан да. Сен мага окшошсуң, мен сага окшошмун, сен мага жактың, я хочу. Все, это так работает. Менин жолума эмне деп атам мен? Кичинекей кезимден бери өрүк сатчумун, өрүк, алма, жолдо сатчумун. Орусча билбегендиктен 7 жашка чейин кыргызча сүйлөчүбүз. Эсимде, балыкчыда уйдун башын алып келгенде, уйдун башын сатып отургам. Ошондо сколько стоит десе, ошого жооп бере албай үйүмө чуркап барып, эмне деп жооп бериш керек орусча дегиче клиенттерим кетип калчу. Анан Токмокко барганда, Токмокто мамам өмүр бою менде кыйналбасын, тил билбейт деп орус мектепке берген үчүн мамама рахмат. Орус мектепти көгөрүп атып, өжөрлүк менен кызыл менен бүткөм. Мен жолума дагы эмнени айтып атам? Мен Дордойдо иштегем, 7-проходдо. Мен 4 жыл Италияда няня, домоработница, сиделка болуп иштегем, итальянка кемпирлерди караганмын. 20 жашымда Италияга ата-энеме үй алып берем деп кеткенмин. 24 жашымда мен Кыргызстанга келип, 26-мда турмушка чыккам. Менин жолум. Мен банкта иштедим, Оптима банкта иштедим, стажердон баштап кредитный отделда иштедим, именно заведующая Сберкассой болуп иштедим. Эгерде мен декретке чыгып 2 баланы подряд төрөп калбасам, ошол жакта депрессия болуп, кризиске кабылбасам,
Мен эч качан онлайнга чыгып өзүмдүн ордумду таппайт болчумун. Мен ыраазычылык билдирем ошол жашоомдогу кризис үчүн, ошол жактагы муктаждыгым үчүн, памперске акча жок отурган учурларым үчүн. Себеби дегенде ошол муктаждык мени азыр онлайнда өзүмдүн ордумду табууга алып келди. Бул менин жолумду айтып берип атам. Мен сүйлөп эле текст жазып туруп эле бөлүп стористерден чыгара алам. Мен муну пост кылып чыгара алам. Мен муну сүйлөп да чыгара алам. Как хочу, хоть отуруп алып, монтип кечке 5 мүнөт өзүм жөнүндө айтып берсем болот. Мен жашоомдогу кыйынчылыктарга ыраазымын. Себеби дегенде ошол кыйынчылыктар аркылуу мен өзүмдү таптым. Эгерде мен муктаждыкка кабыл болбосом, коронавирус маалында памперске акчам жок, памперстин ичине тряпкаларды коюп алып жүргөн жашоомо ыраазымын. Себеби дегенде ошол муктаждык мени онлайнда өзүмдүн ордумду табууга алып келди. Онлайнда канча деген айымдар менен иштешүүлөрдү, ийгиликке жеткирүү, өзүмдүн ордумду өзүмдү таптым деп туруп жазып туруп чыгарып койсом болот. Сториске дагы, рилске дагы. Болду, телефон берүү, сүйлөйм, чыгарам. Телефон берүү, сүйлөйм, чыгарам. Что тут сложного? Просто тупо делаем. Дальше что тут? Менин жолум, ушинтип айтып берип атам. Дальше айтып атам. Италияда 4 жыл иштегем. Временный вид на жительство алгам. Итальянкалардай болуп карагыла. Временный вид на жительство алгам. Временный перке деп да. Временный вид на жительство алгам. Дальше ата энеме үй алып бергем. Это я как 9. Миссия 9 всегда так помогает, а потом неблагодарный дейт. Ата энеме үй алып берем, жардам бергим келет деген сезим ошо киши ошондой эле жашачу экен, мен да жардам бергим келет деген. Помогаторство у миссии 9 всегда. Эч ким сурабаса деле жардам бере берет. Хотя могла выйти замуж и жить своей жизнью, да? Ну ничего, не жалею. Именно Италиядагы жашоо мени өзгөрттү десем болот. Такшалдым. Стержень, вот этот стержень. Менин жашоом, менин жолум деп атам. Билбейм, силерде мисалы үчүн военный болуп иштегенсиз, балким ана эже таксовать этип үй бүлөсүн баккан учур болгон, балким торт жасап подработка кылган. Мен кайдан билем да? Мне интересно же. Но биякта жок экен андай нерсе. Балким кантип туура тамактанууга келди, балким ооруп калып, чуть ли рак болуп, бир нерсе болуп, оору атып анан жашоосуна келген. Я же не знаю, то есть правильное питанияга кантип келген, что подвергло и так далее. Дальше отзывы. Отзывы – это ваше оружие продаж. Отзывы. Отзывы. Кейсы деп коюшат, ишочу, анан кейсти адамдар түшүнбөйт. Кейс деген бул мисалы үчүн ана эже мени алып алып, туура тамактанууга өткөрүп, мен да өзүндөй болуп апарык эпичке болуп калсам, кундузга результат бердим. Бул менин андан кейсимин. Мени кечке чыгарат, мына кундузга результат бердим деп чыгарат Инстаграмдан. Менин аркама ага 20 адам келет. Түшүндүңөр, Или Шөкүл эже мисалы үчүн бизнес наставник болуп туруп мага цветочный дүкөн ачканды үйрөтүп, бардыгын төкпөй чачпай сонун кылып үйрөтүп мен дүкөн ачып кетсем, мына результат менин окуучум дүкөн ачты десе, анын аркасынан 5-10 келет. Мен Шөкүл мага 100 000 төлөп берейин, мага да үйрөтчү деп. Мисалы үчүн ушундай болуп, ушундай эсептелинет да, көрдүңөрбү? Ана эже түшүндүңүз, отзывдарды азыртадан делаем. Азыр трансформацияда окуп аткандар барбы? Делайте им разбор, делайте им все. Ошол жакта катышып атасыңар да, Ошол жакта катышып атасыңарбы? Да, Да, вот. делаем разборы. Да, вот сохраняйте этот отзывы, кейсы. Отзывы, да, дальше 5 актуальный болдубу мен жөнүндө. Сен кимсиң бизди окуткудай деп эл суроо берет башында. Ты кто такая, чтобы нас обучать? Ошон үчүн бир элдин оозун заранее эле жаап коюш үчүн билимдерим. Билимдериңерге полностью киргизгиле. Кайсы мектепте окугансыңар, кайсы университетте окугансыңар. Мен айтып атам, токмокту кызыл, мектепти кызыл менен бүткөм, финтехти кызыл менен бүткөм, академия управления при президентини бүткөм, мен бухгалтермин, мен аудитормун, мен экономистмин. Андан сырткары психологиялык диплом, сертификаттардын баарын сүрөткө тартып туруп жөнөтөм. Андан сырткары Заткан Жусуповду окутасыңарбы, ошолорду. Мен сабактарымды окуп атасыңарбы, get курсту ачып алып, видеолорду тартып, мен менен түшкөн сүрөттөрдү баарын көрсөтө бергиле. Окуп атам, мындан окуп атам, тигинден окуп атам, нутрициологияны мындан окуп атам, баарын актуальныйга сактап койгула билимдерим деген жерге. Дубайга барып окуп келдим. Тони Роббинстен окудум. Ага качан ишенет Тони Роббинске окуганың? Аны менен сүрөтүң болуш керек. Же андан чаттан скриншотторду жөнөт, разбор кылып атканын жөнөт и так далее.
жолугушуулардагы ошол видеолорду даже даярдап берип атабыз сториске чыгаргыла деп. Ошонун баарын сактап койгула, билимдеримди. Кундуз Таштанова, сен кимсиң бизди окуткудай? Ты кто такая дегенде, инстаграмыма молча кирип туруп, билимдериме киргенде, мындан окуптур, мындай билими бар экен, буга результат бериптир, мону чыгарыптыр. Саламат Садыкованын кызын окутуптур даже. Бул менен иштейт экен да, бул ырчы менен иштейт турбай, Ызаткан Жусуповун чыгарган турбай, муну мындай кылган турбай. То есть сразу ответтерди көрөт, отзывдарды көрөт. Молчит человек. Мен мына акчам мынча турат, мен менен иштешим мынча турат дегенде, дейт, всё. Отзывдарды көрдү, сени көрдү, всё. Эч нерсең жок болсо, мен разборум 2000 десе, эмне болот разбордо, эмне алам деп суроо берет. То есть это все өзүңөрдө упаковка болуп туруш керек. Бул упаковканын баарын биз кылбайбыз. Биз фотосессия кылдык, фотосессия кылдык. По-любому мунун баарын биз билбейбиз да, эмне билимдериң бар, эмне. Мунун баарын сториске салып акырындап упаковка кыла беришиң керек өзүң. Чыгара беришиң керек, сактай беришиң керек. Бул даже бир жумалык иш да. Элестеткиле. Даже упаковка кылган күндө деле үй бүлөм деп обложка турат. Ичине үй бүлөң жөнүндө айтып бериш сеники да, менин жолум. Биз билбейбиз да, балким силер мага окшоп там няня болуп иштегенсиңер, домоработница болгонсуңар. Мен мисалы үчүн домоработница, няня болуп Италияда иштегем. Миллионерлердин үйүндө иштегем. Аң сезим именно кечинде аяктан уборкадан чыгып алып, кечинде барып окучумун. Италия тилин, культурасын университетте түнкү эмеде барып алып окучумун. Билимдерим деп атам, Дальше бул жака дагы эмне кирет? Услугаңарды саткыла, разбор же консультация деп жазгыла. Разбор же консультация деп жазып койгула ылдый жак. Онлайн, офлайн кандай өтөт? Ушуларды жазышыбыз керек. Онлайн, Это офлайн получается консультациялар кандай өтөт? шестой хайлайтс, да? 1, 2, 3 шестой хайлайтс. Мисалы үчүн разборум меники 10.000 дегиле деп койду, анан 10.000 десе, адам суроо берет да, 10.000 канча сом болот, эмне болот деп ушинтип улам сенден суроолорду бердиртпей эле, оозун сразу эле, эжеке, мына менин разборум 10.000 или мен условно айтып атам, менин разборум 2.000 эже, мына мен айтып атат. Кундуз деп туулган күндөрүн жөнөтүп атышат магачы. Мен айтып атам, молча эле мына скриншотту жөнөтүп коем. 2.000 сом онлайн, 1 саат WhatsApp, видеозвонок WhatsApp аркылуу же Zoom аркылуу 1 саат. Расчет по дате рождения. Сиздин миссияңыз, предназначениеңыз, рекомендация как действовать, финансовый код, личный календарь, личный цвет, энергия имени, стратегия на месяц, личные вопросы. 2.000 сом. Дальше. Мен менен жандуу жолугушуу канча турат? Мен менен жандуу 2 саат жолугушуу. 2-2 часа разбора по цифровой психологии. Вопросна можно задавать по WhatsApp. Сиз менен 2 саат жандуу разбор кылам, плюс WhatsApp'тан экөөбүз перепискаларды кылабыз. Офлайн мен менен жолугушуу канча турат? Глубокий разбор, оцифровка, окружение, кайненеңби, күйөөңбү, т.т. балдарың, оцифровка, разбор членов семьи по числу сознания, разбор матрица судьбы, разбор по предназначению, личные вопросы, ваша миссия, личный год, энергия имени, рекомендация, как действовать план, баасы 6.000 сом. 6.000ге эмне входит деген суроо. Көрдүңөрбү? Все, четко мен айтып койдум, четко. Менеджерлер сата берет. Саттыбы? Мен айтам 10%, 15% өзүң алып кала кой деп. Саттыңбы? Менден сага подарка. 6.000ге саттыңбы? 600 сом сеники, мисалы үчүн. Все. Анан силер разборуң канча десе 2.000. Разборуң канча десе 10.000 десе, да алып кетип калат адам. Человек должен понимать, за что он платит деньги. За что он платит деньги. Это называется прайс. Медицинада да жүргөн, мисалы үчүн Анар эже да, мисалы үчүн может тоже же консультировать, да, по питанию и так далее. Мисалы үчүн мен мону жөнөтөм, бирок өзүмөн бонус катары күтүүсүз дагы подаркаларды берип коем. Күтүүсүз подаркаларым кандай ал? Мисалы үчүн балдарың кайсы күндөрү төрөлгөн деп сурайм. Бири десе ушуну жөнөтүп коем. Там экиси булар десе, балдар боюнча дагы именно балдардыкын ушулар жөнөтүп коем да. Допустим, да, и все. Анан мисалы үчүн муну айтпай туруп, бирок подарка катары, мисалы үчүн жылы 8. Мен мисалы үчүн быйыл жылым 8.
быйыл тоже буду. Допустим, быйыл жылым 8 болсо, мына муну ачып берип коюп атам да. Бул жылда рекомендациялар деп муну подаркага берип коюп атам. Это твой личный календарь. Ушул жылың боюнча сенин жеке календариң деп. Муну эми кээбирөө түшүнбөй калышы мүмкүн, мисалы үчүн да. Но от меня бонус подарок берип коем да. Вот. Мисалы үчүн 2000 сомго азыр баасын 3000ге көтөрүп койгом. 3000 сомго 1 сааттык онлайн консультацияга келгенде Instagram баракчасындагы разбор кылып, сен мындай турбайсыңбы, Instagramда мындай чыксаң болот, өзүңдү алып чыккының деп дагы Instagramда талдап коем да. Убакыт болсочу. Анан ошондо билимдерим бул жакта эмне деп атам? Прайс деп атам, прайс же ошо услугаларым, услуги деп койсоңор болот. Мен услугамда серия консультация бар. Бир разборум 2000, 3 разборум, допустим, 4500 или 3 разборум 5000. То есть человеку должно быть выгодно купить 3 разбора, нежели 1 разбор. Бир разбордон результат болбойт да. Элестеткиле, бир консультация 2 саат мен менен плюс 2 ай мен менен болгон, бул асман менен жердей болот турабы, ошондой кылабыз. Дальше, Instagram баракчага кирер замат боякта кто я? Силерге кирер замат мен актуальный да карабашым мүмкүн. Эң основной мен киммин? Мен жөнүндө или мен ким? Или Анара Осмонкулова ким? Деп өзүнүн сүрөтү менен астында ана рожает прям классный текст про себя. Либо если видеосу болсо айтып атат, өзү эле отуруп алып 3 мүнөт сүйлөп атат. Монтип отуруп алып деле мен сүйлөшүм мүмкүн да. Мен атым Кундуз Таштанова, мен Сыкөл жергесинде төрөлгөнмүн, Таласка келинмин, 2 баланын апасымын, 34 жаштамын. Мен 2 жогорку билимим бар. Азыркы учурда мен бухгалтер, аудитор, экономист факультетин бүтүргөм. Андан сырткары азыр магистратурада окуймун, психология факультетинде, социалдык психология факультетинде магистратурада окуймун. Буюрса, иншаллах, даже докторантура жана башка тепкичтерге дагы буюрса көтөрөлөбүз деген ниеттемин. Мен кризис аркылуу өзүм жашоомдо өсүп келе жатам. Буга дагы шүгүр. Именно декреттен отуруп өзүмдү тапкам, бирок декретке чейин мен иштеген жумуштар бул банк кызматкери болгом, 7 жыл бою банк кызматкери болуп иштедим. Андан сырткары мен соода саттыкта көп жүрдүм. Эл катары Дордойдо да иштеп көрдүм. Мигрантта болдум. Италияда 4 жыл жашадым. Канча деген көп опыттарды алдым, тажрыйба алдым. Анан өзүмдү өнүгүүмдү именно ушул декрет маалында, балдар менен үйдө отурган маалда, онлайндын күч болуп турган маалда, коронавирус маалында онлайнга киргем. Онлайнга келгенде дагы үйүмдө отуруп балдарым менен 5000 сом эле тапсам ыраазы болом деп келгем. Ошол 5000 сом тапканда да ыраазы болуп, жан дүйнөм менен ыраазы болчумун. Мен эмнени түшүндүм, азыр ыраазы болгон сайын өсөт экенсиң, Кудайым бере берет экен. Бир баракчаны 1000 сомго 5 жыл мурун бир баракчаны бир жумага 1000 сомго, 2000 сомго жазаган кездерим эсимде. Ошондо да ушунчалык бактылуу болуп, ошого сүйүнүп, эмчектеги балдарымы алып магазинге барып пепси бир нерселерди алып, ушунчалык сүйүнгөн сезимдерим эсимде калыптыр. Канча айына таппайын, дайыма ыраазы болчумун. 10 000 таптымбы, 100 000 таптымбы. Азыр албетте мен миллиондук запусктарды жасайм, бирок ошол кичинекей нерседен бардыгы башталган. Бирок бул жакта бир гана ыраазычылык эмес, өзүң менен иштөө менен алек болгонмун. Канча акча тапсам дагы 30%-ын кайра билимге жумшачумун. Бул эң негизги формула успеха болду. Анан окуп коюп эле отура бербестен, ким мени алып келип туруп мени укмуш кыла калат эмес, өзүм бардыгын аракет кылганмын. Албетте жаратканымдын колдоосу менен, бирок күнү түнү ошол билимдерди алып, окуп, жоопкерчиликти өзүмө мойнума алып, күнү түнү менин байлыгым бул менин билимдерим. Мына менин билимдерим. Мына менин билимдерим. Мына менин билимдерим. Бул менин билимдерим. Менин байлыгым бул менин билимдерим. Өзүм жөнүндө мен рилс айттым. Түшүндүң, Дальше. Мен жөнүндө деген информацияга өзүңдү жашнакай сүйлөп сатасың. В кавычках. Өзүң жөнүндө жакшы айтып бере алсаң, эл ошондой кабыл алат. Мен жөнүндө кетти. Дальше. Экинчи, бул жакта закрепленныйга эмне? Билимдерим. Я рекомендую билимдерим. Мына, фотосессия кылып келдиңерби? Медицинаны бүткөн кызыл дипломдоруңардын баарын алып алып монтип түшкүлө. Мына диплом, мына диплом, мына диплом, мына диплом деп отуруп алып түшкүлө. Бардыгын карусель кылып, аркасына бүт сертификаттар баарын чыгаргыла. Азыр үйдө отуруп алып деле бүт дипломдоруңарды алып чыгып сүрөткө тартып, аны сандыкта жаткырбай, сүрөткө тартып баарын чыгарып коюп сактап коюш керек.
канчалык ошол нерсе көп болсо өзүңөргө дагы жакшы. Түшүнүп атабызбы? Түшүнүү болуп атабы? Эмне жөнүндө сүйлөшүп атам? Да, түшүнүп атабыз. Классно. Вам это интересно? Вам это надо, не надо? Конечно, надо. Мага интересно, сонун болот. Негизи баарыңарга керек экен, бирок баары түшүнө бербейт экен. Түшүнө бербейт экен, плюс блок бар экен, анан эмне кылышым керек? Кээ бирөөнө может быть мобилографка акча жалко, кээ бирөөнө может СММге акча жалко, кээ бирөө мисалы үчүн макул не жалко, но эмне кылышым керек? Аны менен кантип иштешем, эмне кылам деген да суроолор бар болушу мүмкүн. Именно ошондой суроолорду мен менен ушундай жолугушууларда беришиңиздер керек. Анан четвергте эгерде мен келип сабак өтүп калсам 2 саат жашнакай кийинип келиңиздер, телефон ала келесиздер, память полная. Анан мен заранее ушул приложенияларды скачайте деп айтышым мүмкүн. Как минимум сторис жазап отметка кылганды дагы үйрөнүшүңүздөр керек. Кээ бирөө отметка, ссылка да биле албашы мүмкүн. Анан мисалы үчүн SMM адреси дополнительно керек десеңер, я рекомендую. SMM табышор. Мына жаңы жылда эле биздин SMMщик кетип калды. Себеби дегенде эми мен требую да, много требую, көп нерсени контролдойм, карайм, требовать этем. Саат 10го чейин стористер чыгыш керек, дагы бир нерселер көп. Бизде там директ полный, ажиотаж көп, или кат жазгандар көп. Работа көп, а көбү иштегиси келбейт. Ошон үчүн почти 1 ай сайын, 2 ай сайын SMMдер кете берет. Же менден качып кетишеби деп койбоймбу? Мен менен бир иштешип алса, кадимкидей камчы салдырбай иштеп кете алат, тың болупчу. Бирок кээ бирөө мисалы үчүн мындай туруштук бере албашы мүмкүн. Же болбосо кээ бирөө мисалы үчүн эчтеке кылбай эле акча тапкысы келет. Ошон үчүн бул жака ар кандай да, кээ бирөө кетип калат. Кээ бирөө мисалы үчүн мен лучше видео эле тартып акча табайын дейт. Жакшы SMM табышор. Алар болсо жаңы келиндей аларды таптап, баарын коротуп, даярдагандан кийин кетип калышы мүмкүн. Канча бирөө келип мен баракчамды жасап коет деп ишенбегиле. Ооба, бир сыйра акча төлөп упаковка кылып алсаң болот, бирок өзүң да аракет кылышың керек. Мисалы үчүн азыр силер Италияга, Дубайга кетсеңер, окууга же эс алууга, жаныңарда SMM адреси кетпейт. Ошону чыгарып, көрсөтүп, бир тартып алып жүрсөңүздөр, үйрөнүп алсаңыздар болот. Вы же все молодые, да? Смотрите, заткан эже силер менен жолукканда бир сторис тартып коет, видеолорго тартып коет. Хотя бы так. Это привычка, к которой вы привыкаете. Анан SMM бергенде деле 1 айдан кийин кетип калышы мүмкүн, бирок силер мисалы үчүн SMMдин баалары кандай? Инстаграмды алып барып, стористерден жардам берип, даяр сүрөттөрдөн посттор чыгарып турган эң арзаны 5000. Нормальный, жакшы жасагандары 15000, 20000 алат. Силер хотя бы мындай не профессионал болсо деле 5000диктен деле баштай берсеңер болот. Ошол 5000ге мисалы үчүн ошол разбор аркылуу, Инстаграмдан иштеп аркылуу да акча тапсаңыздар болот. Же болбосо это же ваш личный бренд. Мисалы үчүн личный брендке, это же личный бренд, баары бир ошондой жардамчы керек да, по-любомучу. Хотя бы я рекомендую мындай, мисалы үчүн бир сыйра барып фотосессия кылып койдуңар, рилстердин баарын упаковка кылды, телеграмдан жөнөттү, ошолорду бирден чыгарып, өзүңөр деле бирден чыгарып, стористерден да акырындап көнө бергиле. Анан 1 айда 1-2 жолу фотосессияга жанагынтип эле сүрөткө түшкөн эмес, 10-15 рилс тартканы барып койгула. Эгерде үнүңөр жакпай, эмне сүйлөгөндү билбей жатсаңар, темаларды бул жактан азыр берсем болот. Zoom'дар аркылуу берсем болот рилске темаларды, баарыңарга берем. Окшош эле темалар болот, бирок жүрөгүңөрдөн чыккан сөздөр башкача болот. Түшүндүк, Анан жүрөгүңөрдөн чыккан сөздөр, анан телесуфлер, анан жаттап алып монтип сүйлөйм, анан монтип сүйлөп атканымды көзүмдү мындай кылып койсок болобу, видеодон алмаштырып, аны да кылса болот. Бирок самое крутое жүрөгүңөн чыккан сөздөр. Мисалы үчүн, психологияга кантип келип калдым? Психологияга мен жолдошум, апам менин мамилемди жакшыртуу максатында келгем. Психологияда именно өсүп аткан маалда келдим. Үй бүлөмдү сактап калдым психологиянын аркасы менен. Мен өзүм айтып атам. Үй бүлөмдү сактап калдым психологиянын аркасы менен. Мен апамды, жолдошумду өзгөрткүм келген, көрсө кептин баары өзүмдө экен. Албетте мага было больно. Мен албетте ыйлаган учурлар болду. Трансформация сразу дароо эле келген жок. Мен 6 айда өзгөрдүм.
Азыркыга чейин 3 жылдан бери цифровой психологияда жүрсөм дагы, ошо негизи эле психологияны окуп жүрсөм дагы өзгөрүүм мага сезилбейт. Бирок чөйрөмдүн баары өзгөрдүң деп айтып атышат. До сих пор мага өзгөрүүлөрүм сезилбейт. Себеби дегенде бул жан дүйнөң менен иштегенде сен өзүң сезбейт экенсиң. Же мындай балким ооба сезем, бирок мындай бир результаттарды көрбөйм да. Себеби дегенде чөйрөң айтып баштагандай көрүп сезип баштайт экенсиң. Негизи эле мага ушунчалык мен аябай ыраазымын. Бул мен акча короттум деп айта албайм. Бул мээме болгон инвестиция болду деп айта алам. Мен жолдошум менен апам менен мамилем жакшырып баштады. Себеби дегенде мен аларды түшүнүп баштадым. Алардын болгон данности ушундай экенин түшүнгөндө я перестала с ними бороться. Деп мен өзүм айтып бергеним жакшыбы же силерге там, допустим, текст айтып алып туруп, процессте кайф алыңыз. Мисалы өнүгүү жолунда болсоңуз, китеп окуудан, подкаст угуудан сатып аткан болсоңуз, ушул жакшыбы? Жүрөгүңөн чыккан жакшы. Жүрөгүңөн чыккан сөздөр жакшы лучше. Хотя бы темасын даярдап алыңыздар да. Анан шашып ушуп сүйлөбөй эле жүрөң, эгерде жай сүйлөгөн айым болсоң, жай эле сүйлөп жеткирип кой. Кээ бирөөнө жай жагат, кээ бирөөнө баат жагат. Сүйлөгүчө үнү чыкпай атат, уктап калат. Экен. Поэтому силер есть бат акырын сүйлөп, вы не должны нравиться всем. Понимание есть? Билимдерим и менин жолум. Бул жака менин жолум, жол болсо отзывын коймокмун. Азыртадан отзывтарыңарды сактап атасыздарбы, айымдар? Телеграм каналга, Телеграм момундай ачып алыңыздар. Бир Телеграм момундай канал болобу, мына я миллионерша деп ачып алдым деп атам го, мына. Бул жакта мен өзүмдүн эмелеримди, мынтип, бир нерселеримди, видеолорумду сактап веду блог. Да, допустим. Или там мой дневник деп туруп ачып алып, өзүңөрдүн постторуңарды, өзүңөрдүн жан дүйнөңөрдө болуп аткан нерселерди дневник кундуз дейм. То есть я здесь записываю какие-то видосики, да, видосики. Я решила похудеть, постройнеть, там, мен өзүмдүн нерсемди там алып кетип атам дейин да. То есть бул нерсе мага жакшы жардам берет. Телеграмдагы нерсе өчпөйт, өзүңдү кала берет, жакшы экен да, булчу. Инсайттардын баарын жазып и так далее. WhatsApp'та, мисалы үчүн, телефон алмаштырдым элем, WhatsApp'ым бүт полный өчүп калды. WhatsApp полный бүт ачып калды да. То есть это тоже реально круто, да? Инсайттарымды, бир нерселеримди жазып, кайра там өзүмө сактап алам да. Например, менин формула счастья — это отказаться от собственного эго. Эго күчтүү да бирлерде. Стать причиной успеха других. Стать причиной успеха других, что я и делаю. Заткан эжени жылдыз кылып атам го. Стать причиной ее успеха. Только так мен ошончолук эмем көтөрүлөт, даражам, дополнительный акчалар келет. Слезть с трона и начать служить людям. Это моя формула счастья. Я же люблю сидеть у власти трона, царица. Но надо что делать? Служить людям. Наладить отношения с людьми через понимание. Я же не хочу понимать. Но мне нужно научиться элмене мамиле курганды. Я сказала, делайте, как я сказала, деп турам. Элестеткиле? Мен ошонтип айттым, ошону кылгыла дейм. Но мне нужно адекватный мамиле куруп адамдар менен мамиле курганды үйрөнүшүм керек. Реальный жашоого түшүшүм керек, иллюзия менен жашабай. И албетте финансовый поток. Я же щедрая, капец. Акчанын баарын чатышым мүмкүн. Эмоция калтырышым мүмкүн. Эмоция — это плохо. Еще финансовый поток, да, акчанын канча келет, ошончо агып кетет. Деньги в унитаз. Это что? Это отношения с мамой. А у меня мама 7 у нас. Старс. Кстати, вчера мне мама шубу подарила. Я скоро выложу. Ай, мурун болсо аяй берчүмүн. В этот раз я приняла подарок. Ура! Видите, да, Молодцы, поздравляю. Да, спасибо большое. Мамам, я так рада, что она отучилась трансформация менен тренажерду.
хотя бы мамам окуйт. Мындай экен да, мамаң окуп өнүгүп баштаса бизге дагы пайдасы көп экен. Честно. Түшүндүк, Я азыртадан вам рекомендую ушундай нерсени, айымдар. Угулуп атабы? Угулуп атат сиздерге. То есть бул нерсе это моя мантра, да, то есть это моя формула успеха. Служить людям, деп атам. Элге обычно вот мы единички, особенно, да, эго когда күчтүү, мен өзүмө кылгым келет деп айтам. Мен мынтем да, мисалы үчүн карап туруп, жок мен өзүмө тренинг кылгым келет, мен монтип 500 кишиге тренинг кылгым келет, мен өзүм чыгаргым келет деп. Анан айтам да, жок, мен насаатчылыктагылардын баарын чогултуп туруп, аларды жылдыз кылайын. Аларга тренинг уюштуруп берейин. Алар 40 адамдын астында выступать этсин. Алар да сүйлөшсүн. Инстаграмларды чыккыла, фотосессия кылгыла, сүйлөгүлө, жылдыз болгула. Силер канчалык жылдыз болуп служение, вот вы начнете звездеть, это плюс копилка в мою карму дейинби? Түшүндүк, Понимание келдиби бул боюнча? Понимание келдиби? Фотосессия эмнени кылам? Түшүндүңөр, Мисалы үчүн мына ибадат айымдыкы, балалык кезим менен бир күн. Мисалы үчүн мен балалык кезимди эстеп деле видеону карабай эле мынтип бирөө менен отурганда эле сүйлөшүп койсом болот. Балалыгым Ысык көлдө өттү, билесиңби? Балалыгым именно Ак Өлөң деген айылда өттү, Тоң районунда. Анан беттерим кыпкызыл болгон кыз болчумун. Мамам, атам экөө мага жакшы кийинтишчи мени, баардыгын алып беришчи. Именно мындай сүйүүдө чоңойгон кызмын. Дагы эмнени айтсам болот? Балалыгым кандай өттү? Көлгө сууга түшчүбүз көп. Атам эжекесинин кыздарынан катып мага конфеттерди, сникерс, барби деген шоколадтарды катып алып, огороддун аягына алып барып мага берчи, жеп ал деп. То есть мен атамды аябай жакшы көрөм. Атамдын сөзүн аябай сыйлачумун. Мен атамдын кызымын. Балким атамдын кызы болгон үчүн дагы мен үчүн элдин астына чыгып, эшикке чыгып, мындай бир проявленность. Атам мени эч качан басынткан эмес. Ачык кийинемби, кандай гана сөздөрдү сүйлөйм, кыска кийинсем дагы эч качан мени басынчу эмес. Мне можно было все. Көбүнчө критиканы мамам айтчу. Арыкта, ичиң чыкты, элдин астындасың, арыктан, тамак аз же дегендер бул көбүнчө апамдын критикасы болчу. Деп ушинтип айтып берсем болот да. Канчалык мамам мени критикалаган сайын мен отурган жериме монтип туруп баардыгын ыргытып туруп басып кеткенчи. Я ненавижу критику, да, вот единичка же не любит критику. Арыкта кундуз, а у нее агрессивная забота. У семерки. Арыкта кундуз, өзүңдү кара, ичиң чыгып калыптыр, карачы, элдин астында чыгып атасың, арыкташың керек, өзүңдү кара, жакшы кийинип жүр, нан жебе, камыр жебе, 6-дан кийин тамак жебе деп мамам мени жакшы көрүп мени айтып атат, а мен бул критиканы жек көрөм. И бул сөздөрдү менин жолдошум кайра айтып атат. Ичиң кантет 3 айлык боюңда бардай. То есть видите, как идет продолжение, да? Поэтому я пришла в психологию благодаря этим 2 людям. За что им огромное спасибо. Балалык кезим деп атат, Балалык кезин эстеп атат Ибадат айым. Дальше бул жакта мен айтып атат. Психологияны тандадым. Жан дүйнөм психологияга жакын. Именно жүрөгүм каалаган нерсени кылгым келип атат деп айтып атат да. Мисалы үчүн мен дагы азыр айтып атам. Мен Instagram баракчамды алып иштетип баштадым. Менин жан дүйнөм күйүп атат, көздөрүм күйүп атат психологияны сүйлөгөндө. Цифровой психология боюнча разборлорду кылганда, коучинг кылганда мен жан дүйнөм менен берилип, ушул нерсе менин жүрөгүмө жагып атат. То есть я вот это рассказываю, понимаете? Когда я веду урок, вообще уважительно, когда вы все это записываете, не лежите, не пьете, не кушаете, там, отуруп алып, да, это очень важно. И надо это все записывать. Мисалы үчүн мен бир нерсе айттым или запись көрөсүздөр, кайра ушул нерсени кайталабайм. Хорошо? В моменте суроолорду беребиз, сразу жазып алабыз. Менин билимдерим. Ооба, менин эмне билимдерим барга, мен сөз менен сүйлөп да койсом болот, же болбосо факт менен эле аркасына бүт грамоталарымды коюп койсом болот. Түшүндүк, Бул аялды эмнеге коюп койду? Мындай да, сүрөткө аватарка киргенде эмне үчүн кресло турат? Бул визуал. Кечке эле ибадат боло берсе тажап кетесиң. Ошон үчүн воздух сүрөттөрдү кошуп койду. Көрдүңөрбү? Текст менен деле, момундай видеолор менен деле.
Ушундай кылып көрдүңөрбү? Бул барып эле өзүн упаковка кылып сүрөттөргө түшүп келди. А, а, Ссылка эмес видео жөнөтсөң биз бияктан көрөбүз да. Ссылка жөнөткөндө анча мынчалар баскысы келбейт. Видео жөнөтүп жүрсөң сонун болот да. Негизи эле от меня кеңеш. Көрдүңүздөрбү мына фотосессиясы. Бирок красота одно, энергия совсем другое. Нолдон келгендерге деп даярдап коюп турум. Нолдон келгендерге менин жолум, миссиям. Мына, менин миссиям эмне? Моя миссия — быть причиной успеха других. Это моя миссия. Сиздин миссияңыз эмнеде? Ар бирөөңүздөр жазып койгулачы, миссияңар эмнеде? Чатка жазып койсоңуздар болот. Миссияңар эмнеде? Ушул жөнүндө пост жазгылачы. Менин миссиям деп. Бул жашоодо төрөгөндөн башка, бактылуу аял болгондон башка миссияңыз эмнеде? Сиз өлгөндөн кийин аркаңыздан кандай сөздөр калыш керек? Бул мындай кылды да, бул деген бак эме отургузуп кетпеди беле. Бул деген бояктын баарын, огороддун баарын жасаган ошол да. Силердин аркаңардан кандай сөз калыш керек? Миссия. Элге эмне, коомго пайдаңар эмнеде? Эмне миссия аткарып атасыздар? Эсте калган бир күн тууралуу. Мисалы үчүн, наверное, это мои роды, мисалы үчүн, да? Мен ошону айтып беришим мүмкүн. Эне болгон күнүм, эсте калган бир күн. Отзывдарды айтсаңар болот. 20 жетишкендигим. Баягыда помните, биз 20 жетишкендигим тууралуу айткыла деген. Ибадат айтканда биз вау дегенбиз. 20 жетишкендигиңер тууралуу жазгылачы, кана, пожалуйста. Давайте мен санап берейин. Мен үчүн жетишкендигим ата энеме үй алып бергендигим 23 жашымда. 23 жашымда өзүмө машина алгандыгым, Италияга 20 жашыма кеткем, Кесаревадан кийин өзүм төрөгөм. Мен үчүн бул эң чоң ийгилик. Италия тилин эркин сүйлөгөндүгүм ийгилик, жетишкендигим. Дагы эмне деп атам? Онлайнга там 450 насаатчылыктан айымды чыгарганым мен үчүн ийгилик. Онлайнда канча деген окуучулардын баарын чыгарып атам. Дагы эмне ушундай ийгиликтерди жазып айтсак болот да. Мен үчүн эмне ийгилик? Ошолорду жазсаңыздар болот. Балалыгыман элестерди жазсам болот бул жака. Билимим, билимдерим, ыраазычылык постун жазгыла. Жыл башталды. Жылдын аягын кантип итог кылдыңар? Жылдын аягында ыраазычылык жазышыңар керек болчу. Жаратканыма, жолдошума, баардыгына. Мен мисалы үчүн наставник, 12 наставнигиме ыраазычылык деп баарын жазып атап чыккам. Жылга ыраазычылык жазгам. Жаза берге, ыраазычылык постун жаза бериңиздер. Жаратканга, Аллахка жазыңыздар. Вообще это круто работает. Мен ошону наставниктериме ыраазычылык жөнү эме айтып жазгам. Баарын сүрөттөрү менен, ар бирөөдөн эмнени алдым элем. Бирөөдөн прогревтерди үйрөнгөм, бирөөдөн сатууларды үйрөнгөм, бирөөдөн элдин астына чыкканды үйрөнгөм. Ар бирөө бар нерсесин берген мага. Бир нерсени билбей калган жокмун. Ар бирөө эмне болсо ошонусун берди. Жок нерсесин эмнесин берет? Болгонун берди. Прогревтерди билбейби, сатууларды үйрөттү. Продюсированияны биринчиден үйрөнгөн эмесмин, экинчи наставниктен үйрөндүм. Менде 12 наставник болгон. Ар бирөөдөн бир нерселерди үйрөнүп алгам. Мен киммин деп атам, мына мен киммин деген пост. То есть бул нерселерди мен силерге жөнөтүп коем, азыртадан текст жазып, ушуну сүрөтүңдү салып туруп эле чыгара бер астына. Текст менен чыгара бер. Энергия. Сараң деген эмне? Сараңдык, мисалы үчүн, бул именно жанагындай. Мен орустарга, казактарга дагы личный бренд боюнча, Instagram боюнча сабактарды бесплатно берип жүрөм. Ушинтип Zoom'дан 200-300 орустар чогулат, орусча сабак өтөм. Ал жака Instagramга эмне чыгарыш керек, ушинтип үйрөтөм. Элестеткиле. Классно же, да? Элестеткиле, кыргыз кызы чыгып орустарга, казактарга сабак берип атат. Анан ошондо айтканда ушундай нерселерди айтам. Мисалы үчүн, сараң. Жадность. Что такое жадность? Жадность — это нехватка энергии. Сараң деген эмне? Сараң деген сенин энергияңдын аздыгы. Демек сен бул жерде ачышың керек. Бул жериң ачылыш үчүн эмне кылышың керек? Энергияңды көтөрүшүң керек. Энергияңды көтөрүү менен алек бол. Сараңдык — бул это нехватка твоей энергии. Энергия деген эмне? Өзүңдүн сөзүңөр менен айтып бергиле. Энергия деген эмне? Мисалы үчүн мен айтып атам да. Инстаграмга чыккым келип атат, элдин астына чыккым келип атат. Энергиямды көтөрөм. Денем менен иштеп баштайм, расслабленное тело, энергиямды көтөргөн сайын элдер өздөрү келип баштайт. Мисалы үчүн мен ошентип айтып беришим мүмкүн. Мага менин проекттериме, Инстаграмыма бүт энергиям үчүн келишет.
Энергияң жакты, сен жактың, энергияң жакты. Все. Энергия. Энергия равно деньгини мы уже все знаем. Но вот энергия жөнүндө өзүңөрдүн оюңарды өзүңөр айтсаңар болот. Бирөөнү көрүп алып, туурап эмес, бирөөлөрдү көрүп, мындай инсайт алсаңар болот, бирок камеранын астына келгенде өзүңүн жүрөгүңөн чыккан сөздөр чыгат балким. Билимдерим, миссия деген эмне, сенин миссияң эмнеде, ниет, жакшы ниет жарымырыз. Ниет жөнүндө пост жазсаңар болот. Кандай ниет койдуңбу? Все, жакшы ниет жарымырыз. Ниет 70% ийгилик. 70% успеха — это твое намерение. Либо мен айтып атам да, чечим чыгаруу, чечкиндүүлүк. Мен чечим чыгарганда мүмкүнчүлүктөр өздөрү келип баштады. Аллахым өзү мени колдоп, мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгын мага берип баштады. Мен Лалафодон кийимдеримди сатып, жашоомду өзгөртөм деген чечимден кийин СММ курс эмес, ал мага болгону себепчи болгон экен. Мен жашоомду өзгөртөм деп, мен чоң чечим өзүмө бериптирмин. Мен жолдошуман эч кимден акча сурабай, Лалафодон эски кийимдеримди сатып, курска акча топтогом. Мен билем, дайыма акчам жетпей, мен жүрөгүм каалаган курстарды окуганда мен дайыма сөзсүз результат, трансформация алам. Даже ошол орустардын 350 миңдик курстарын бөлүп төлөп, жүрөгүм каалап окуганда мен 350 эмес, 3,5 миллион, андан да көп акчаларды таап атам. Качан табасың? Жакшы ниет менен барганда, анан отуруп алып эле табам деп эмес, действие кылганда. Действие. Мен внутри страдаю, весь прошлый год я страдала. У меня был год 7. Внутренний кризис. Хотя акча баары келип атат, но внутренний кризис. Ошол страданиядан кетиш үчүн эмне кылдым? Действие кылдым. Действие. Я старалась улам окууга кирип окуп, улам Турцияга барып окудум, Дубайга окудум. Но суть не в том, что бир жака барып окуш керек. Суть в том, что развитие своего сознания окуу аркылуу трансформация болуп, ошол жактан сурулуп, акырындан чыгып аттым. Иштей бердим, токтоп калбай. Я страдаю деп кээ бирөө бар го, двойкалар особенно. Депрессияга кабылып, кичине бир нерсе болсо эле уже страдать этип жатып калат. Все. Там депчи. Нет, сразу там работа, иш, дисциплина, это ходьба, спорт денең менен иштөө. Сразу действие кылышың керек да. Страдать этип баштадыңбы, чык да басып башта. Ботанический садка барып басамбы, үйүмдү тегеренип айланып басамбы, да хоть азыр мына эртең менен туруп алып деле сапожкачан басайын, үйүмдү 10 жолу тегеренип. Все, действие. Действия поднимают мне энергию. Все. Весь хаос кетет. Мээңдеги хаос кетет, анализ кетет, чистка кетет. Азыр 2 саат сабак өттүмбү, силерге эшикке чыгып кичине басып келсем, это для меня сон. Таанышуу посту дейт. Таанышуу посту деп жазсаңар болот. Кааласаңар мен ким деп жазсаңар болот. Мен жөнүндө деп жазсаңар болот. Таанышуу посту деп койсоңор, эркектер таанышайлы деп жазбашсын силерге. Ну, эми күйөөсү жоктор жаза бергиле. Таанышайлы деп бирөө ушинтип таанышуу посту деп жазып турупчу, таргет кетирип коюптур да, анан таанышалы деп жазгандар болуптур. Жетишкендигим 1 труба менен 4 балалуу болгом. Офигеть! 1 труба мененби? Классно, блин. А я тут плакала из-за того, что у меня из-за того, что у меня не получается родить, блин. Значит, 1 труба менен деле төрөсө болот экен да. Кундуз айым ар бирибиздин бир акчабызды плюс-минустарды айтып берсеңиз дейт. 2 саат бүтүп калды айымдар. Мен силерге бир полный обзор кылып бердим. Я люблю тех, кто умеет сам рожать. Аракет кылып, черновикке жазып, же болбосо текст менен да жазып туруп чатка салгыла, мен текшерип берем. Макулбу? Скриншот кылып, инстаграмдардын ссылкасын жөнөтүрүп, анан өзүңөр ушинтип жазайын деп атам деп жөнөткүлө. Биринчи силер рожайте, төрөгүлө, андан кийин мен үстүнөн текшерем. Готовый эле оозума салып кой дегенди я не люблю. Поэтому силер да аракет кылгыла, анан мен дагы аракет кылып текшерип берем. Макулбу? Я хочу так деп жүрөгүңөрдөн чыгаргыла. Мисалы үчүн мага мына биякта ученица чё пишет? 9да менин түз эфирлерим бар, просто 8-жылымда я решила пахать и работать, да, наверное. Так, бул жака мага эмне деп жазып атат? Мисалы үчүн, мен атайын силерге кылган жокмун. Бул жака мисалы үчүн менин окуучум монтип жазып атат да. Эмне деп атат? Кундуз Таштанова, мен миллиондук запуск жасагым келип атат, үйүм жок Ошто, 1 комната, 2 комната үй алгым келип атат, первоначальный взноско $400 000, $10 000 топтошум керек болуп атат деп атат. Мен эмне деп атам?
рожай деп атам. Идеяңды айт, давай, идеяңды айт, планыңды айт, анан мен текшерем деп атам. Я это хочу десе, я не люблю готовое давать. Я хочу, чтобы человек жүрөгүнөн өзү чыгарып, кичине аракет кылып, а потом мен текшерип туруп, анан өзүмдүн идеяларымды бир эле идея эмес, эки вариант айтам. Өзүң тандап, жоопкерчилик алып, муну же муну танда дейм да. А не так, что вот ты мне сказала, я буду делать поэтому, да? Вот. Ошон үчүн мисалы үчүн мына ана эрежеде көрдүңөрбү? Туура тамактануу боюнча өзүнүн кызыгуусу бар экен. Ар бирөөңөрдүн өзгөчөлүктөрүңөр бар. Мисалы үчүн бул жакта Мира же отурат 2-2. Бул ким? Бул деген мамиле. Бул деген менин консультацияман кийин мамилеңди жакшыртып, финансы потологуңду 2 эсе көтөргөнгө жардам берем деп айтышы мүмкүн. Мисалы үчүн айтып атам да. А бирөө хейтер жазышы мүмкүн, сен мамилени жакшыртам деп коесуң, а өзүң күйөөң менен жашабайт экенсиң го депчи. То есть адамдар ар кандай хейт жазышат. Хейт, эмоция — это реально круто. Это реально круто. Когда мы вызываем эмоции у людей, это уже хорошо. Инстаграмга бир сыйра барып фотосессияларды кылып, упаковка кылып койгула бир сыйра. Күнүнө сторис чыкпасаңар дагы. Бир сыйра упаковка кылып койсоңор жашнакка болуп турат. Анан көрдүңүздөрбү, мына лалафо деп атпаймынбы? Это не в обиду. Таарынып калбаңыз. Инстаграм баракчаңызга киргенде карасаңыз, мына уже бул жакта мына ызычуу, мындайча айтканда ызычуу. Машина, что-то, тут текст непонятно о чем. Биякта закрепленный болуп туруш керек 3 нерсе. Анан момундай полезность нерселерди дагы чыгарып, бул сүрөттөрдү удалять этпеңиз, это же архив. Бул кала берсин. Архивпи, а бул нерсени Кундузайым мне написали, уже 2 кыз жазды, да? Бирөө Диана, по-моему, и еще с какого-то номера плюс 90 дегенден жазышты. Ну хорошо, да, вы можете сами выбрать и сами упаковать. Хорошо, спасибо. Окей. Все тогда. Сиздерге тапшырма, үйгө тапшырма бул черновой фотосессияга кылып барып келүү. Черновой версияга өзүңөрдүн жанагынтип А4'ин алып алып эле биринчи жазабыз, тетрадька жазабыз. Жазаардын астында конкуренттерди, башкаларды карайбыз. Жүрөгүм эмнени каалап атат жазабыз, анан кыска нуска жазабыз. Жанагы мен үйрөткөн боюнча, анан упаковка боюнча сабакты азыр дагы салып коем сиздерге Инстаграмды. Бир сыйра ошону жазып, черновой версия жазып, анан мынтип сүрөт тартып туруп чатка салып койбой, ошону текстово наберите, и мен бир сыйра текшерип туруп Инстаграмга багыт беремин. Макулбу? Анан фотосессия кылып, өзүңөрдө фотосессия, мисалы үчүн общий фотосессияга түшүп келгендер Инстаграмыңарды ошо менен упаковка кылып турсаңар болот. Ким өзүмдү да хочу, рилстеримди тарткым келет дегендер рилстериңерди да тартып, 1 саат өзүңөргө аянбай, 1-2 саат, 1-2 саатка 5000 алышат. Барып фотосессия кылып, ушинтип сүрөттөргө түшүп Инстаграмыңарды жалтыратып койгула. Бул дүкөн ачкан сымалдай да, дүкөн ачып атканда деле эптеп-септеп, холодильник жок, бир нерселер дохлый, ичи страшный, кир, быкычык болуп турса, эч ким киргиси келбейт, ужас деп. Сатып алгысы келбейт эч ким. Дүкөн ачтымбы, вывеска жазайм, ичине полка жазайм, тазалайм, холодильник алам, морозильник алам, продукцияны салам, жылмайып турам, күлүп. Лёгкая улыбка всегда вызывает доверие. Көз караштар карап туруш керек адамды. Муну биз биринчи сабактан өткөнбүз. Бирок ошол сабак боюнча дагы даяр 10 мүнөттүк сабакты мен сиздерге салып коем чатка азыр упаковка Инстаграм деп. Анан азыртадан, мисалы үчүн азыр сабак болуп атабы? Ушуну видеого тартып, скриншот кылып, сторис чыгарышыңар керек да, мынтепчи. Бизде сонун мастер-майнд, жанды зум өтүп атат. Сонун сабак болду айымдарга. Именно Инстаграмды упаковка боюнча, Инстаграмдан сатуулар боюнча бизде сонун сабак өттү. Ушуну мен сиздерге азыр чатка деле салып кое алам. А силер ушул сабак болуп аткан учурда скриншот кылып эле сториске салып беришиңер керек болчу. Талдоо болуп атабы? Онлайн талдоо болуп атабы? Ызаткан Жусупованы отметка кылып эле бизде 3 саат талдоо болду. Мен
группалаштар менен бизде талдоолор болду. Психологияны окуп атамын. Психологияны окуп атам. Эгерде мен азыр силерге келип туруп Тони Роббинстен окуп келдим десем, дейсиңер да, мен болсо Тони Роббинске баратам, Тони Роббинс менен сүрөткө түштүм, Тони Роббинстен окудум, сертификат алдым деп стористерден көрсөтүп, постторду чыгарсам, чын эле барып келиптир деп сөздөр болот. А мен Дубайга барып келгеним эч нерсеми айтпай көрсөтпөсөм, эч ким мага ишенбейт болчу. Фактыга ишенет адамдар, фактыга. Факты, факты, факты. Кто ты, врач? Где твой диплом? Упаковка себя. Азыр врач эместер деле врачебный форманы кийип алып нутрициолог болуп, врачтын эмесин имитация кылып атышат. А силерде бар нерсенин баалуулугун чыгарсаңар болот. Именно халатчан врачка еще психологмун десе доверие көп болот адамдарга. Көбүрөөк сата аласыңар. Это моя рекомендация. Эл көбүрөөк ишенет. Халатчан аватаркага халатчан сүрөтүңөрдү койсоңор, и психология жөнүндө сүйлөсөңөр, вообще бомба. Рилстер көбүрөөк захват болот. Рекомендация. Элдин сразу довериясы болот да. Вот, уже бар нерсеңерди баалуулук кылып чыгарсаңар болот. Мира эже мисалы үчүн толтура бизнестерин чыгарып, или же үйлөрдүн сатып атканда көрсөтсө, хостелы бар экен, гостиницасы бар экен, ошолорду көрсөтүп, бизнесин дагы көрсөтсө, ошончолук дагы көбүрөөк бизнеси жүрүшөт. Депчи. Личный бренд. Эгерде мен азыр гостиница ачсам, Кундуз Таштанованын гостиницасы деп уже эле реклама. Инстаграмдан келип баштайт. Вообще эле айтып атам да, эгерде мен азыр чайхана же кофейня ачсам, Кундуздун кофейнясы. Или мен там Bella Stella Home деп үй буюмдары, посуда, Кытайдан товар ташып бастасам, Кундуздун эмеси бутигинен, Кундуздун магазининен, Кундуздун дүкөнүнөн, или Заткан Жусупова дүкөн ачса, Заткан Жусупованын кийимдери. Личный бренд круто работает. Сейчас тоже не поздно. Вот. Лучше дополнительно бир мобилограф сыяктуу алып, ушул иштерди жасасак болот. Хорошо, ладно, всем рахмат. Барыңыздарга ыраазычылык билдирем. Үй тапшырма ошо Инстаграмды упаковка кылып, ссылкаларыңарды жөнөткүлө кичине аракет кылгыла. Мен болсо ошол жакта аракет кылдыңарбы? Сразу Нилуфар же фотосессия кылып келдиңизби? Кундуз, привет, кандай? Где я? Мен заболела вот этот выходные, вообще не смогла выходить, температура, представляешь? Фотосессия кылып Ой, маме там. керек Так, болчу. Не слышно, да, сделали, меня? да? Да, мен вот суббота вообще этот грипп болуп, насморк болуп жатып калбадымбы? Планировала или субботу или Слышно? воскресенье деп чыгып калды. Бул жума до конца я постараюсь теперь деп ойлоп атам. У вас всегда очень Да, ушинтип чыгып калып атат бирдеме болуп. У вас очень много. Ну ладно. Так, выздоравливайте. Ладно, рахмат. И то сегодня чуть капать этип жакшы болуп атам да, жумушка суббота воскресеньеде кечке жаттым. Насморк болуп. Ладно. Ладно. Мгм. Ладно, спасибо. Мгм. То что-то мен эметип кечирип калыптырмын. Мгм. Запись барбы или нет? Да, запись бар. Ладно, всем спасибо. Рахмат. Буюрса, в четверг увидимся. Ладно, рахмат. Давайте, пока. Чоң рахмат.